Манас райондук мамлекеттик администрациясында райондук салык жана прокуратура кызматкерлери ишкерлер менен жолугушуу өткөрүштү. Анда ишкерлерге салык кодексине киргизилген жаңы өзгөртүүлөр ошондой эле укук милдеттери туурасында маалымат берилди. Келген товарды берде көрсөтүлдү го, кагаз жүзүндө ручной жазып, не товар келди. Бирок ага счет фактура жазган жок, ошону сиздер мыйзамдаштырып, өзүңүздөргө каттасаңыздар болот. Канча товар келгендиги боюнча. Жаңы мыйзамга ылайык сүзөгү жылдын 1 апрелине чейин соода саттык кылган ишкерлер өздөрүнүн товарларын легалдаштыруусу зарыл. Анда ар бир товардын аты, саны, баасы ачык айкын көрсөтүлөт. Мындай аракет көмүскө сооданы ачыкка чыгарып, бул багытты мыйзамдуу нукка салууга шарт түзөт. Ага кошумча бирдиктүү салык декларациясын тапшыруусу жана айрым товарларга акциздик маркаларды коюусу талап кылынат. Күйүүчү майлоочу майлар булар акциздик маркадагы товарлар болуп айтылат. Ошол себептен бүгүнкү күндө салык кызматына бизде маркировкаланбаган товарларды текшерүү боюнча анализатор келген. Баягы бензинди алып, ошого текшеребиз. Эгерде маркировкаланган болсо, бул жашыл болуп чыгат экен. Маркировкаланбаган эмес болсо, бул кызыл болуп. Ошонун негизинде маркировкаланбаган товар деп биз убактылуу тартып алып, кийинки иш-чараларды көрөбүз. Декларацияны убагында тапшырбагандар үчүн салыктык санкция колдонулат. 7000 сом өлчөмүндө салыктык санкция колдонулат. Эгерде отчет убагында төкпөсө, жеке жактарга 1000 сом, жеке ишкерлерге 3000 сом, юридикалык жактарга 7000 сом өлчөмүндө салыктык санкция колдонулат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ишкерлерге карата бир катар жеңилдиктер каралган. Алсак жылдык жүгүртүүсү 15 миллион сомго чейин болгон ишкерлер салык төлөөдөн бошотулган. Ага катар пенсия курагындагылар бирдиктүү салык декларациясын тапшырбайт. Мындай жеңилдиктен улам Манас районунда саналуу гана ишкерлер салык төлөп 2000ден ашык жаран декларация толтуруудан бошотулган. Өкмөт тарабынан көрүлгөн камкордук ишкерлерди канааттандырат. Биздики эми НДС 12% саткан биз Бишкектен сатабыз. Ошон үчүн сатканда налог с продаж деп коет. Ал жерде бар, аны биз Бишкекке төлөйбүз. Анан биз жер кең менен иштеген үчүн роялти деп коет, роялти дагы 12% төлөйбүз. Албетте чоң колдоолор болуп атат. Мисалы үчүн бизде азыр биздин ишкананы президенттин жанагы 100 ишканасына деп киргиз койгон. Ошол жактан өзгөчө көп жакшы колдоолор болуп атат. Белгилей кетсек, ишкерлер өз товарларын легалдаштыруусу ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт. Легалдаштырылгандан кийин эч кандай салык төлөнбөйт жана айына же жылына эч кандай эсеп кысапта жүргүзүлбөйт. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Манас району.